ушундай көрсөтмө куралдарды жасоону үйрөнөбүз бүгүн. Ал үчүн биз PowerPoint программасын ачабыз. Мына жерден пуска кирип туруп, мына жерде PowerPoint деген программаны ачып аласыздар. Сиздер оңойраак мышканын оң жагын басып, создать баскычын басып, мына жерден PowerPoint дегенди тандап ачсаңыздар деле болот. Ушундай терезе ачылат. Пустая презентация кылабыз. Анан бул жерде заголовок слайда деген бизге керек эмес. Өчүрүп салабыз. Өчүрүш үчүн сызыгына бассак, үзүк-үзүк болуп сызган сызык сплошной түз сызык айланат. Анан биз delete же backspace баскычы менен өчүрүп салабыз. Булар бизге тоскоолдук жаратат. Эми биз бул жерге фигура коебуз. 5 бурчтук, 6 бурчтук өзүңүздөргө жаккан фигураны коесуздар. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, PowerPoint'та биз печатка чыгаруу үчүн документ даярдап жаткан болсок, анда биз анын размерин A4-ге коюп алышыбыз керек. Себеби жасап жаткан документибиз печатка берерде A4 бумагага толук размерде чыгыш керек. Ал үчүн биз ар бир PowerPoint'та ар башка жылыга карата болот. Бирок размер слайда деген жери болот. Ушундай размер слайда деген жерди табасыздар. Ушуну басканда мына жерде настроить размер деген жери бар. А бул жерде сиздер ширинасыга 29,7 сантиметр кыласыз, высотасын 21 кыласыз. Себеби биздин жанакы ак листибиздин размери ошончо сантиметр болот да. Печатка бергенде ошол кагазга ылайык болуш керек. А бул жерде подборный размер деген тандап коесуздар. Мына A4 болду биздин терезебиз. Эми биз ушул терезеге ылайыктап документти жасай баштайбыз. Ошондо биз печатка бергенибизде A4 листке толук болуп чыгат. Эми биз буга фонду кантип беребиз? Google'га киребиз. Google'га киргенде, эгер сиздерде ушундай WhatsApp'ыңыздар же башка бир нерсеңиздер ачылып турган болсо, мына жерде плюс баскычы бар. Мына плюс. Ушу плюсту бассаңыздар, жаңы Google ушул жерге ачылат. Новая вкладка деп коет бул жерде. Сиздер кайра-кайра Google'ду кайра-кайра ача бербеңиздер. Толтура Google ачылып кетпесин. Бир Google'да толтура сайттар менен иштегенге болот. Мисалы үчүн менде азыр бул жерде WhatsApp, ChatGPT, Pinterest турат. Ушул жерден эле Pinterest'ти жазсаңыздар, мындай Pinterest'тин сайты ачылат. А бул жерге фон Zima деп өзүңүздөр каалагандай фонду издейсиздер. Орусча жазыш керек көбүнчө. Эми ушул фон мага жакты, копировать этем, мышканын оң жагын басып, сүрөттүн үстүнө барып, мышканын оң жагын басып, копировать этем. Андан соң PowerPoint'ты ачамын, ушул жерге кантип коёмун. Эгер копировать эткен сүрөтүмдү деле коюш керек болсо, вставить этем. Ctrl-V-ны басам. Ctrl, анан английский V-ны экөөнү чогуу басам. Басканда ушул сүрөт түшөт. Бирок мен ушул 6 бурчтуктун ичине киргизе албаймын. Эгер Canva'да болгондо киргизе берсек болот эле. PowerPoint'та биз кантип киргизебиз сүрөттү? Эми буну өчүрүп турабыз. Ушул фигураны тандайбыз, мышканын оң жагын басабыз, формат фигура деген жерге киребиз. Бул жерден сиздер заливканы ачып көрөсүздөр, мына жабык турганда ачасыздар. Жана бул жерде рисунок деген жерди тандасаңыздар, өзү ушундай сүрөт чыгып калат. Сиздер ушул жерде вставить эме буфер обменди басканыңыздарда жана компьютер өзүнүн мээсине сактап турган сүрөттү бул жака коюп берет. Буфер обмен деген бул копировать болгон нерсени коюу дегенди түшүнөт. Эми биз сүрөттү койдук. Буга текст жазышыбыз керек. Кандай идеяда түзөбүз биз көрсөтмө куралды? Биз кыш тууралуу түзүп жатабыз. Ошон үчүн идеяны биз ChatGPT'ден сурайбыз. Эгер идеяңыздар болсо, өзүңүздөр деле түзүп баштасаңыздар болот. А жок болсо ChatGPT'ге мен ошондой көрсөтмө курал түзүшүм керек, кыш тууралуу эмнелерди жазсам болот деп кайра-кайра сурап, кыш тууралуу доска илгенге маалыматтар керек, айлары, кызыктуу кийимдери, кызыктуу нерсе
нерселерди камтып идея бер деп туруп энтерди бассаңыздар сиздерге идея берет. Бир канча жакканын тандап аласыздар, жакпаса башкача бер деп айтасыздар. Декабрь кар жаай баштайт, күн кыскарып, түн узарат, суук түшөт, яны бар кар калың түшөт, суулар тоңот, муз үстүндө оюндар көп ойнотулат. Кышкы кийимдер, кыштын кызыктуу көрүнүштөрү, кыштын белгилери, жаныбарлар кышта эмне болот дейт. Кыш жөнүндө ырлар, ушуларды камтып кылсаңыздар болот. Эгер жакпаса башкарттан түзүп бер, мыналары кереги жок деп кайра чачып тиге жазсаңыздар башкача кылып түзүп берет. Эми биз айларын ар бирин албайбыз, баарын чогуу эле бир айга камтып коебуз. Биринчи бетине кыш мезгили деп жазайлы. Ушу жерге кыш мезгили деп жазабыз. Текстти кантип жазабыз эми бул жерге? Вставкага киресиздер, мына жерде Word арт бар. Кыйшык А деп койсоңуздар деле болот. Ушул жерден каалаган текстти тандап аласыздар. Мисалы үчүн мына текстти тандайлы. Ак контур менен экен. Мына түштү. Эми биз бул жерге кыш айлары дешибиз керек. Ичиндеги текстти өчүрүп алабыз. Белгилеп туруп өчүрөбүз, же болбосо мындай бирден өчүрөбүз. Бирден өчүргөндөн көрө ичине бир мышканы коюп туруп, Ctrl A'ны бассаңыздар баары белгиленет. Андан соң Backspace'ти басып, же Delete'ти басып өчүрөсүздөр. Өчүргөн соң биз текстти жазып баштайбыз. Кыш мезгили. Мезгили. Эми мезгили дегенди ылдыйга түшүрөбүз дагы. Шрифти чоңойтабыз. Шрифти кантип чоңойтабыз? Белгилейбиз. Главнаяга өтөбүз. Мына жерде үстүгө караган А, чоң А, кичине А бар. Чоң Асы чоңойтот, кичине Асы кичинертет. Өзүбүзгө керектүү түрдө чоңойтуп, өйдөраак жылдырышыбыз керек. Мына сызыныдан кармап туруп өйдөгө жылдырабыз. Түсүн кантип өзгөртөбүз? Белгилеп туруп, мына жерден мына бассаңыздар кызыл болуп калат. Башка түскө кылыш үчүн мына жерде четинде стрелка турат. Ушуну бассаңыздар, мына кыш мезгили. Бир аз тогураак свет берип көрөм. Мына кыш мезгили. Шрифтти өзгөртөйлү. Кантип өзгөртөбүз? Мына жерден Calibri деп турат го. Ушул жерде ылдыйга караган стрелканы бассаңыздар, шрифттер чыгат. Кыргыз текстке жарактуу шрифттерди коесуздар, же болбосо интернеттен көчүрүп аласыздар. Биз азыр Кызы Купер деген шрифтти интернеттен көчүрүп алганбыз. Ошол шрифтти тандайбыз. Мына жерге жазсаңыздар деле болот. Кызы деп туруп, мындай арасынан издесеңиздер дагы болот. Мындай сонун шрифттерди сиздер интернеттен көчүрүп аласыздар. Кызык болсо, комментарийге жазып койсоңуздар, ал тууралуу дагы видео жасап киргизем. Каалаган шрифттерди, рукописный шрифттер, жанакындай сулуу кылып жазган шрифттер болот го. Ошолорду дагы көчүрүп установка кылып алсаңыздар болот. PowerPoint'та колдоно бересиздер. Кыш мезгили дедик. Эми биз ушул эле фондо айлардын списогун жазабыз. Эми мен кайрадан пустой слайд ачып туруп, бул жерге дагы фигура коюп, дагы фон коюп отурбаймын. Мен ушул биринчи слайдты дублировать кыламын. Ушул слайдты тандадым, мышканын оң жагын бастым. Мына жерде дублировать слайд деген жери бар. Ушуну басам. Мына эми копировка болду. Эми кыш мезгилинин айлары эле. Кыш айлары деп жазамын. Ушуну эле копировать этем, мына белгилеймин. Копировать этем. Эгер сиздерде автоматтык түрдө ChatGPT'ден копировка болбосо, мындай белгилөө болбосо, сиздер ылдыйында мындай төртбурчтук кнопка бар, копировать. Ушуну басып туруп, Word'кө коюп алыңыздар, Word'кө. Андан соң ошол жерден копировать этип алсаңыздар болот. Мындай. Эми Ctrl-A, Ctrl ставить кылабыз. Контуру дагы мына жерде кара түс болуп калыптыр да. Биз бул жерден контуруну өзгөртүп алдык ак түскө.
Муну дагы бул текстти да белгилеп туруп ак түскө айлантып алдык. Эми кыш айлары деп бир аз кичинертейли. Ушуну эле астына айларыны катар кылып жазышыбыз керек. Жана Google'га кирип туруп декабрды көчүрөбүз. Кыштын башы, эң сууга, кыштын аягы дегендерин деле кошуп койсок болот экен. Декабрь иконкаларын деле кошуп алсак болот экен. Биз башка эле буга улабастан башка текст коелу, башка word art. Эми бул жерге мына декабрь кыштын башы деп койдук. Баарын белгилеп туруп, главныйга өтүп, бир аз размерин кичинерттик. Enter'ди басып туруп, биз кайрадан ChatGPT'ге киребиз. Январь копировать этебиз. Иконкасы менен. Иконка деген ушундай кичинекей сүрөттөрдү иконка деп коет. Копировать эттик. PowerPoint'ка кирдик, вставить эттик, Enter'ди бастык, Google'га киребиз. Кайра февральды тандадык, копировать эттик. Бул жерге вставить эттик. Мына карасаңыздар, четин тегиздеп коелу. Мындай кылып. Эми D тамгасын чоң кылып коелу. Болду. Эми булардын түсүнү өзгөртүп коебуз. Шундай түс кылып туруп, мунун деле контурун өзгөртүп коелу. Формат фигура деген жерден чыгат экен. Кыш айлары деп туруп, 3 кыш айларын жазып чыкты. Эми биз мунун түсүн өзгөртөбүз. Бул жерден главныйдан, мына жерден түстөрдү берсек болот. Ушундай түстү берели. Эми бул жерден формат фигура деген жерге кирип туруп, бул жерден контур түс берсек болот. Ак түс берип коелу, жакшыраак көрүнөт экен. Анан шрифтин чоңойтуп коелу. Ушул текст кыштын башы, эң суук ай. Тексттерин өчүрүп эле салалы. Чоңураак
чыгыш үчүн. Эгер мына февраль үстүнө өтүп кеткен болсо, ушул жерге келип туруп тексттин башталышына энтерди бассаңыздар, ылдыйга түшүп калат. Анан чоңойтуп коебуз ушинтип. Мына эми сон болду. Кыш айлары дегенди дагы чоңойтуп коебуз. Контуруну ушул жерден чоңойтсок болот экен. Кантип чоңойтуп атасың? Тандадым текстти. Мына жерде формат фигурага келдим. Экинчисин тандадым ушул жерден. Анан бул жерде толщина деген жери бар. Ушул жерден мына өзүңүздөр байкасаңыздар, сыртындагы актары чоңоюп жатат. Ушул декабрь, январь, февральды дагы кааласаңыздар кыргызча жазсаңыздар болот, жанагындай 7 айы, 9 айы дегендей кылып. Азыр сиздерге кандай жасалыш жолун гана үйрөтүп атамын. Мына сонун болду. Кайра эле буну дублировать этебиз. Эми бул жерге кышкы кийимдер деп жазайлы. Кышкы кийимдер. Эгер мына ылдыйындагы фонду жылдырып болсоңуздар, кайра ордуна мынантип алып келбестен Ctrl-Z баскычын басасыздар. Ctrl-Z бул аркага кадам таштайт. Кайсы бир кадамды туура эмес жасап алган болсоңуздар, ошол кадамды аркага жылат. Эми кышкы кийимдерге биз сүрөт эле коебуз. Бул текстти өчүрүп салабыз, сызынынан белгилеп өчүрүп салабыз. Эми сүрөттү кантип коебуз? Мына жерге Pinterest'ке киребиз кайрадан. Зимние одежды для детей деп. Ушуну тандап алалы. Мышканын оң жагын басабыз, копировать баскычын басабыз. Жана PowerPoint'ка келип вставить кылабыз. Эми вставить кылганда байкасаңыздар, артындагы 6 буштуктагы белгиленип турат, мына тегереги чыгып турат. Анан сүрөт дагы тегереги чыгып турат. Биз сүрөттүн өзүгө басып, сүрөттүн өзүнө баспастан фонуга басат экенбиз. Фонуна бир жолу басканыбызда анан белгилөөсү өчөт экен. Анан кайра сүрөттүн өзүн тандап туруп, размерин кичинертебиз. Болбосо фон дагы мына 6 буштук дагы кичинерип кетет да. Мына сүрөттөрдү койдук. Бул жерде сүрөттү койгондон кийин мына жакта сүрөттүн үстүгө басып, мышканын оң жагын бассаңыздар, мына жерде стиль деген жери бар. Сүрөттү сиздер мындай түрдө коесуңарбы, мындай коесуңарбы, мындай коесуңарбы, каалагандай стилде кылып койсоңуздар болот. Эми дагы дублировать этебиз. Дублировать слайд. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ортосундагы менен 7 сүрөт кылышыбыз керек экен. Кышкы кийимдерди алдык. Эми дагы кирейли, чачышып биттиген. Ушуларды деле коюп койсок болот экен. Копировать эттик. Өзүңүздөр түзүп баштаганда, түзгөнүңүздөрдө өзүңүздөргө ылайыкташтыра бересиздер. Кайра мен текст коем мына жерден. Вставить кылам. Текстибиз түштү. Размери өтө чоң түрдө түшүп калды. Биз аны Ctrl-A кылып текстти мына жакка өтүп Ctrl-A кылсаңыздар, бул тексттагы фон дагы бул текстта фон эмеде белгиленип калат. Ошон үчүн мына текстти басасыздар дагы, анан Ctrl-A кылып бул текстти белгилеген соң главныйга кайра өтүп, мына кичинекей А менен текстин кичинертебиз.
Анан четин тегиздеш үчүн ушул баскычты басып коебуз. Дублировать этебиз. Бул жерден кыштын кызыктуу көрүнүшү дейт. Балдар доска карап көргөндө кубаныч менен карай турган нерселер: кар адам, чарпы, чана тебүү, кар. Кыштын белгилери. Признаки зимы деп издеп көрөлү. Зима. Ушул сүрөттү койсок болот экен. Мышканын оң жагын басым, копировать еттим, PowerPoint'ка кирдим. Бул текстти өчүрүп таштайм сызымдан кармап. Ctrl вставить кылып сүрөттү койдум. Эми карасаңыздар, үстүндө зимние забавы деген тексттер бар экен. Ошол тексттерди өчүрүшүм керек. Фон дагы белгиленип туруп, ошон үчүн пустой артына басып туруп, кайра сүрөттүн өзүнө мышканын оң жагын басам, обрезать кылам. Үстүнөн, астынан кесип, кыркып салдым. Кышкы көрүнүш деп жазып коелу. Кышкы көрүнүш. Экен тартып басып түшүрүп коем. Дагы кандай сүрөттөрдү алсак болот? Кыштын белгилери дейли да тексттерди коелу. Копировать еттим. Бул слайдты дублировать кылдым. Вставить еттим. Кызы Куперге койдум. Түсүн өзгөрттүм. Контур берем, формат фигурага кирип туруп мына жерден контурга акты тандадым. Кыштын белгилери деп туруп бул жерге признаки зима сүрөттөрү менен болгондо сонун болот эле. Признаки осени десек, мындай чыгат да, ошондой эле зиманыкы чыкканда сонун болот. Зимы для детей. Ушул сүрөттү копировать этем. PowerPoint'ка кирип вставить этем. Кичинертемин. Бул жерге коюп коем. Дагы ушундай сүрөттү эле коюп коелу. Мышканын оң жагын басам, копировать этем. Ушул сүрөттү алалы. Мышканын оң жагын басам, копировать этем. PowerPoint'ка кирем, вставить этем.
Ctrl-Z кылам, арткы фонду бир жолу бассам, сүрөттү тандап кичинертем. PowerPoint'та мурдакы видеолордо айтылгандай эле фонун кырсаңыздар болот. Тандап туруп формат фигура, удалить фон. Мына жерде розовый болгон сүрөттөр баары өчүп кетет. Мына жерде плюсту басып туруп, кайсыларды сактап каласыз, ошолорду чийип туруп. Болду, эми пичканы басып коебуз. Эмне үчүн фонду кыркытабыз? Азыр мына жерде арткы фону ак болгон үчүн билинбейт. Мына жака койгонуңуздарда сонун болуп көрүнөт. Же мына ак контурга караганда фону жок турган жакшы. Размерин кичинертип туруп, мына жерге коюп койсок болот экен. Дагы бир жолу дублировать этип туруп, жаныбарлардын сүрөтүн коюп койсок. Дагы эмнелер калды? Ырларды коюп койсок болот экен. Кыш тууралуу ырсактар. Интернеттен издейбиз, ChatGPT'деги ырлар. Мааниси жок болуп калат. Балдарга ырсактар. Ызгар менен үшүрүп жетип келди кара кыш. Ушулай күн алалы. Сүрөт коюп коелу. Копировать картинку. PowerPoint'ка кирип, вставить этебиз. Сабагыңызда колдонсоңуз дагы болот. Андан сырткары печатка берип, печатка чыгарып, көрсөтмө курал түрүндө колдонсоңуз дагы болот.